ысыкта суукта мекенде ынтымак болсо экенде тарыхта өчпөс аты бар тартипти мыктай бекемде Kımbat el üçün ot geçet bilem işenem oylanmoy men dep sen üçün militsiya seni meni oyluğum militsiya jakşılığa jolduğum militsiya siler var da hardayım bizge tıştı bornova Torondu kündü toğutpay oşo boymunu bolotpay Korgoşun kalkan sıyaklı Korgoşot kırsık çolotpay militsiya seni meni oyluğum militsiya jakşılığa jolduğum militsiya siler var da hardayım militsiya bizge tıştı bornova militsiya seni meni oyluğum militsiya jakşılığa jolduğum militsiya siler var da hardayım militsiya bizge tıştı bornova militsiya siler var da hardayım militsiya bizge tıştı bornova Урматтуу кесиптештер, урматтуу ардагерлер. Мына Кыргыз милициясынын 100 жылдык мааракеси кирип келип отур. Бардыгыңыздарды ушу Кыргыз милициясынын 100 жылдык мааракеси менен чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Ички иштер министрлигинин астында генералдар кеңешинин атынан жана жеке өзүмдүн атымдан ушу бардыгыңыздарды ушу кесиптик майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. İşinizlerde alban iyilikler olsun. Mına bizdin İçki İşler Ministrligi bugünkü günü iştep жатқан işine Kırgız eli şunday жақшы бағаны беріп atқандығын барыбыз көріп біліп угуп атабыз. Материалдык техникалык базалар чыңалып атканын өз көзүбүз менен көрүп разы болуп атабыз. Биздин учурда мындай эч качан болгон эмес. Ошондуктан барлык кызматкерлерди чын жүрөгүмдөн майрам менен куттуктап, аман эсен болуп, иштеринде ийгилик боло берсин. Акыйкат деп айыл жерин аралап, тынчтык мезгил милициядан жаралат.
кордолгондор кор болгондор биринчи милициянын эрдигине таянат. Дайым окуп билим менен машыккан, өткөндөрдү шамал болуп жапырткан. Жаркылдаган милицияны көргөндө жаным кубат, жаным турат жазылган. Милиция, мекен үчүн ант бердиң милиция, антың бекем сактап келдиң милиция, өмүрүңдү арнадың милиция. Милиция, милиция, мекен үчүн ант бердиң милиция, антың бекем сактап келдиң милиция, өмүрүңдү арнадың милиция. Азаматтар тынч жашоону түптөгөн, милицияда мыктылар көп жүздөгөн. Биздин ар бир милициянын оюнда ар бир мүнөт тынчтык үчүн шертилген. Дайым даяр 40 чородой манастай, кылмышкерди кармап келет качырбай. Калкыбыздын баатыр кызматкери де дос туганга ишенгенде ишенем. Милиция, бекен үчүн ант бердиң милиция, антың бекем сактап келдиң милиция, өмүрүңдү арнадың милиция. Милиция, милиция, бекен үчүн ант бердиң милиция, антың бекем сактап келдиң милиция, өмүрүңдү арнадың милиция. Милиция, бекен үчүн ант бердиң милиция, антың бекем сактап келдиң милиция, өмүрүңдү арнадың милиция. Милиция, милиция, бекен үчүн ант бердиң милиция, антың бекем сактап келдиң милиция, өмүрүңдү арнадың милиция. Милиция, өмүрүңдү арнадың милиция. Ноября 1924 года Революционный комитет Каракыргызской автономной области одним из первых своих решений создал областное управление милиции. Становление милиции в ту пору происходило в крайне сложных условиях. Только что закончилась гражданская война. Беспредельничали бандформирования. Кругом царила разруха. И милиция с честью справилась со своей задачей, обеспечивая порядок, раскрытие преступлений и защиту мирного населения. Поэтому не случайно в те годы появилось такое выражение: «Моя милиция меня бережет». Время было сложное, и милиция себя показала, что она достойна того, чтобы обеспечивать государственную независимость. И это ярко особенно проявилось 19 августа 1991 года, когда в Москве власть захватил Государственный комитет по чрезвычайному положению и пытался заставить национальные республики, чтобы они полностью им подчинились. Единственный орган, который не подчинился давлению со стороны КГБ СССР, со стороны командования Среднеазиатского военного округа, командования
воинских формирований, которые были дислоцированы на территории Кыргызстана, это было Министерство внутренних дел. И поэтому не случайно после этого, когда милиция встала на защиту государственного суверенитета, не случайно первый на постсоветском пространстве Кыргызстан принял декларацию о государственной независимости. И в этом есть заслуга нашей кыргызской милиции. Слава кыргызской милиции. Урматтуу кесиптештер. Барыңыздарды бүгүнкү улуу маракеси менен куттуктаймын. Кыргыз милициясына даңк.
Урматтуу милиция кызматкерлери, ардактуу ардагерлер. Мына 100 жылдык милициянын майрамы босогодо бизди баарыбызды күтүп турат. Мына ушул 100 жылдык тарыхта милиция өзүнүн негизги функциясын күчүрмөндүүлүк менен аткаргандыгын баарыбыз жакшы билебиз. Доор өзгөрүп атты, заман да өзгөрүп атты. Бирок милициянын негизги кызматы дайыма бир калыпта келет. Мына ошол милициянын 100 жылдык майрамына арналган күндөрү биз элибизге, мамлекетибизге бүгүнкү күндүн талабына ылайык таза иштеп, ар дайым акыйкатты, адилеттүүлүктү, мыйзамдуулукту сактап келген адамдар, кызматкерлер мына баарыбыз чогуу тосуп атабыз. Негизгиси бүгүнкү күндөгү шарт, бүгүнкү заман өзгөргөн сайын милициянын кызматкерлеринин да функциясы өзгөрүп атат. Бирок ошого карабай милиция бүгүн күчүрмөндүүлүктөн тайган жок. Мен баарыңыздарды, милициянын кызматкерлерин, урматтуу ардагерлерди, Кыргызстандын элин, кыргыз милициясынын 100 жылдыгы менен куттуктап, баарыңыздарга ийгилик, милициянын жолу байсалдуу болсун деп каалап кетким келет. Patriot жигиттер келе жата тек туруп, алар үчүн ыйык, алар үчүн улуу ката мекен, ата журт деген жети тубан жерден биримдикте бекем. Алар элине, жерине жан берет, алар чын жүрөктөн терең ант берет. Алар бири-бирине туугандай ини, агаттын өчүрүү жана урандары. Алгакандары сык күчтүү жүрөк келет, намысына бекел жерине тирек. Алар жүрөк жери үчүн күйөт, алардан ар бири чыныгы патриот. Жететиң жек көрөт, бөлүп бөлүнгөндө алардан ар бири тутат бүтүндүктү. Эселтеден калган, сиңип калган канга, жериң үчүн көрөш, элиң үчүн алга. Жигиттер жүрөк, алар ким патриот, эли жерин сүйөт, албетте патриот. Мекенине күйөт, чыныгы патриот, алардын каны сык, жүрөгү от болот. Жигиттер жүрөк, алар ким патриот, эли жерин сүйөт, албетте патриот. Мекенине күйөт, чыныгы патриот, алардын каны сык, жүрөгү от болот. Бекер эместир ар бир акан тери, текеге тез ал элимден өл эри. Жүрөгүндө от алоолонгон эми, эли үчүн жери мекенинин деми. Керегине жара, ачалга тик кара, ата мекен журт үмүтү чоң сага. Ар бир айткан сөз сен үчүн дем болсун, тилегеним болсо эрдегиң кең болсун. Желегиң жел берейт, улуттуң жеңгиндейт, көкүрөктөн терең жеңишти энчиле. Мекенчилер эй тикеңен тик тур, милдет үчүн эмес мекен үчүн. Бул эсиңе бек тут, сени менен эл журт, тереңенен дем ал, абаны чоң жут. Манаса таң болгон, эли жерин сүйгөн, эреми сен болгон, мекенине күйгөн. Жигиттер жүрөк, алар ким патриот, эли жерин сүйөт, албетте патриот. Мекенине күйөт, чыныгы патриот, алардын каны сык, жүрөгү от болот. Жигиттер жүрөк, алар ким патриот, эли жерин сүйөт, албетте патриот. Мекенине күйөт, чыныгы патриот, алардын каны сык, жүрөгү от болот. Эли жерин сүйөт, албетте патриот. Мекенине күйөт, чыныгы патриот, алардын каны сык, жүрөгү от болот. Жигиттер жүрөк, алар ким патриот, эли жерин сүйөт, албетте патриот. Мекенине күйөт, чыныгы патриот, алардын каны сык, жүрөгү от болот. Патриот, патриот, патриот.
сотрудники органов внутренних дел Кыргызской Республики. От себя лично хочу поздравить всех вас с профессиональным праздником, с вековым юбилеем кыргызской милиции. Сегодня, как и в прошлые годы, много делается для органов внутренних дел, для безопасности и общественного порядка в нашей стране. И в этом большая заслуга у руководства Министерства внутренних дел. И сегодня руководство Министерства внутренних дел обеспечивает полностью техническими средствами органов внутренних дел, решает вопросы, социально-экономические вопросы. В связи с этим я хочу обратиться к сотрудникам и сказать, чтобы наши сотрудники органов внутренних дел четко выполняли свои функциональные обязанности. Успехов! С праздником! Тарихты канатына алган, улут болуп сакталган, урпактарынын мурасына калган, улуу сөздөн кеп салган. Байыртан экен үчүн күйгөн, эр манастын улубуз, байырлап ата журтун сүйгөн, жоголбосун оңгобуз. Кан майданга да төшүн тосуп барган, кайра тартпай душмандан, калкым үчүн деп чагылгандай жанган, кайратынан жанбаган. Ай, Кыргызстаным сенин ачык болсун асманың, элимдеп сактаган мекенин, азаматтын аскары. Кыргыз эли кең пейилелден, кереметтүү жерден, ырыс береке берген мекенин, өргүндөй бир кылымдарга, акалбагы асманга тийип, ала тоодой бийик. Өргүндөй бир кылымдарга, ынтымак болсо биз жеңебиз барын, ыйманыңды сактагын. Биригени биз иримдикке барын, бир борунду сатпагын. Жараткан бейпил жашоо берсин, тынчтык болуп элимде. Жаңаткан таң нурунан келсин, береке кут жериме. Кыргыз эли кең пейилелден,
Уважаемый Улан Омаканович, от всего личного состава МВД Республики Армения и от себя лично поздравляю вас и весь личный состав МВД Киргизской Республики со знаменательным юбилеем столетием милиции Киргизской Республики. Это день, когда родные и близкие поздравляют всех тех, кто нашел свое призвание, почетной и благородной профессии защитника правопорядка. Проявляя силу воли и несокрушимость духа, сотрудники органов внутренних дел выполняют поставленные государством задачи, противодействуют преступности, защищают национальные интересы государства, оберегают покой и безопасность граждан. Уверен, все они будут выполнены качественно и своевременно. Ведь для каждого из нас защита правопорядка и законности не просто работа, а любимое дело, которому мы посвящаем всю свою жизнь. Хочу также выразить признательность ветеранам. Сегодня они вносят огромный вклад в воспитание и становление молодых сотрудников, придают богатый опыт и лучшие традиции службы. Мои самые теплые поздравления членам ваших семей. Все наши служебные достижения, успехи, звезды на погонах – это и их заслуга, их поддержка и понимание. Желаю личному составу, ветеранам крепкого здоровья, благополучия и новых профессиональных успехов. Всего вам самого доброго. Мир вашему дому. Уважаемый Улан Омаканович, уважаемые коллеги, дорогие ветераны милиции Республики Кыргызстан, разрешите мне от себя лично, от всей белорусской милиции поздравить вас с вековым юбилеем. В первую очередь, уважаемые коллеги, хочу вам пожелать самое главное – здоровья и успехов, удачи и развития. Кыргызская милиция за свой вековой юбилей неоднократно доказывала, что вы готовы обеспечить безопасность граждан. Уважаемые коллеги, несмотря на то, что нас разделяют тысячи километров, мы всегда находимся рядом с вами. Взаимодействие сегодня между милицией Республики Беларусь и милицией Республики Кыргызстан находится как никогда на очень высоком уровне. Мы с вами перенимаем опыт друг друга, а если необходимо противостоять преступности, мы всегда находимся с вами рядом. Уважаемые коллеги, я вам хочу сегодня пожелать самое главное, чтобы каждый сотрудник кыргызской милиции возвращался домой всегда живым и здоровым. Ветеранам хочу сказать спасибо за то, что вы заложили такой фундамент. О том, как работает милиция Республики Кыргызстан, знают во всем мире. Я хочу пожелать самого наилучшего, а самое главное терпения – это родным и близким сотрудников органов внутренних дел Республики Кыргызстан. Всем тем, кто ждет дома и обеспечивает надежный тыл. Самое главное терпение. Уважаемые коллеги, еще раз вас с днем рождения, счастья, здоровья, успехов и процветания. Мы всегда рядом с вами. On behalf of the Korean National Police Agency, I warmly congratulate you on the remarkable 100th anniversary of the Kyrgyz police. The Korean National Police will remain committed to close collaboration and solid partnership for a safer world with our Kyrgyz police colleagues. We wish you good health and success in your professional activity, and we hope for fruitful cooperation through the Interpol channel. Once again, congratulations on your 100th anniversary. Уважаемый Улан Омаканович, коллеги, искренне поздравляю вас и всех сотрудников, а также ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником, столетием образования кыргызской милиции. Стоять на страже закона и порядка – это благородная и почетная миссия. Это проявление верности долгу и присяге, готовности помочь тем, кто оказался в беде. Слова особой признательности заслуживают ветераны органов внутренних дел. Ваш жизненный опыт незаменим,
для воспитания новых поколений защитников правопорядка. Сегодня, в этот праздничный день, хочу подчеркнуть высокий уровень сотрудничества между Министерством внутренних дел Казахстана и Кыргызстана, основанного на прочном фундаменте дружбы, взаимного уважения и доверия. Мы искренне гордимся тем, что можем назвать кыргызов братским народом. Желаю вам, уважаемый Улан Амаканович, и всем коллегам крепкого здоровья, благополучия, мирного неба и успехов в вашей ответственной и непростой работе. Урматтуу Улан Омоканович, сиздерди Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарынын бардык кызматкерлерин жана ардагерлерин Кыргыз милициясынын 100 жылдык мааракеси менен куттуктайм. Кыргызстандын укук коргоо органдары бир кылымдык мезгилдин ичинде жумушчу дыйкан милициясынын алгачкы бөлүмдөрүн түзүүдөн тартып, кылмыштуулукка каршы күрөшүү жана коомдук коопсуздукту камсыз кылуу боюнча мамлекеттик органды түзүүгө чейинки жолду басып өттү. Мыйзамды жана тартипти коргоочулар бир кылым бою коркунучка тайманбай, кыйынчылыкка кабылган адамдарга милдет сезиминен гана эмес, алардын жүрөгүнүн чакырыгы менен да жардамга келишкен. Сизге, урматтуу Улан Омоканович, Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарынын бардык ардагер кызматкерлерине чын дилимден, чын ден соолук, бакыт таалай, бакубатчылык, жаңы кесиптик ийгиликтерди жана кечиришкендикти каалайм. Урматтоо менен Россия Федерациясынын ички иштер министри, полициянын генералы Владимир Колокольцев. 吉尔吉斯共和国全体警戒同，在吉尔吉斯共和国警察机关成立。 Урматтуу кесиптештер, Кытай Эл Республикасынын коомдук коопсуздук министрлиги тарабынан сиздерди Кыргыз Республикасынын милициясынын 100 жылдык мааракеси менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. 100 жылдык тарыхта сиздер даңктуу жолду бастап өттүңүздөр. Сиздердин милиция мекендин жана элдин ишенимин актап келет. Сиздер ар дайым кылмыштуулукка каршы күрөштө алдыңкы сапта болосуздар. Сиздер мамлекеттин эгемендүүлүгүн жана коопсуздугун сактоодо бекем туруп, элдин бейпил турмушун жана өлкөнүн өнүгүшүн камсыз кылууда өчпөйсүз калтырып келесиздер. Кытай менен Кыргызстанды жалпы тоолор жана дарыялар бириктирет. Биздин элди жалпы тагдыр байланыштырат эмеспи? Кытайдын полициясы кыргыз достору менен укук тартибин жана коопсуздукту камсыз кылуу жаатында бардык багыттар боюнча кызматташтыкты тереңдетүүгө даяр. Ошондой эле Шанхай кызматташтык уюму жана Кытай менен Борбордук Азия механизми алкагында тынчтыкты жана коопсуз өлкөнү куруу үчүн биргелешип аракет жасайлы. Өткөн күн келечекке болгон ачкыч. Өткөн 100 жылдык даңктуу жолду эске алып, жаркын келечекке көз чаптыруу менен умтулабыз. Келгиле кызматташтыкты жана биргелешкен өнүгүүнү колдоо үчүн күч аракетти бириктирели. Улуттук коопсуздукту жана коомдук туруктуулукту коргойлу. Кытай менен Кыргызстандын коомчулугун бирдиктүү жаркын келечегине ачалы. Урматтуу кесиптештер, баарыңыздарга жаңы ийгиликтерди, бекем ден соолук жана үй бүлөлүк бакубатчылык каалайм. Кыргыз милициясынын 100 жылдык мааракеси ийгиликтүү жана жогорку деңгээлде өтүүсүнө тилектешмин. Урматтоо менен Кытай Эл Республикасынын мамлекеттик кеңешинин мүчөсү, коомдук коопсуздук министри Ван Сяхун. Сиздерди Кыргыз милициясынын 100 жылдыгы менен куттуктоого уруксат этиңиздер. Урматтуу кесиптештер, Кыргыз милициясынын түзүлүү этабынан баштап бүгүнкү күнгө чейин сиздер туш болгон бардык кыйынчылыктар жана көйгөйлөр өткөн мезгилде калсын. Ал эми келечек бизге бардык иш аракеттерибизге ийгиликтерди алып келсин. Өзүмдүн атымдан жана Түркмөнстандын ички иштер министрлигинин өздүк курамынын атынан Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигине мындан аркы гүлдөп өнүгүүнү жана туруктуулукту, ал эми сиздерге, урматтуу кесиптештер, чын ден соолук, күч кубат каалайм. Урматтоо менен Түркмөнстандын ички иштер министри, полициянын генерал-майору Мухаммед Кыдыров. Тажикстан Республикасынын ички иштер министрлигин жана жеке өзүмдүн атымдан сиздерди кесиптик майрамыңыздар, Кыргыз милициясынын түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгы менен чын дилимден куттуктайм. Ушул күнгө чейин жаш кызматкерлерди тарбиялоого, салым кошуп, өздөрүнүн кесиптик билимин, турмуштук бай тажрыйбасын мартык менен бөлүшүп келе жаткан ички иштер органдарынын ардагерлерине өзгөчө ыраазычылык билдирем. Ушул юбилейлик байрамда сизге, урматтуу Улан Омоканович, бардык кызматкерлериңизге жана ардагерлериңизге чын ден соолук, бакубатчылык, бакыт таалай, кызматта кесиптик жана атуулдук парзын аткарууда ийгиликтерди каалайм. Тажикстан Республикасынын ички иштер министри Рахимзода Рамазон Хамро. Кыргыз элинин тынчтыкта жана коопсуздукта жашоо шартын түзгөндүгүн,
кылмыштуулук жана кылмышкерлерге каршы күрөшүүнү камсыз кылган, улуттук жана эл аралык деңгээлде бул тармактагы таланттарын өркүндөтүү, ошондой эле окутуу жана кызматташуу боюнча иш алып барган Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин милиция кызматкерлеринин аракетин, жетишкендиктерин жана кошкон салымдарына күбө болуудабыз жана сыймыктануу менен баалайбыз. Түркия Республикасынын Ички иштер министрлиги катары Бордош кыргыз милициясына ар дайым колдоо көрсөтүп, кызматташтыкты өнүктүрүү боюнча иш-чараларыбызды уланта бермекчибиз. Бул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, дос жана Бордош Кыргызстандын тынчтыгына жана коопсуздугуна салым кошкон кыргыз милициясынын 100 жылдык мааракеси менен чын дилимден куттуктап, кыргыз элине кызмат өтөп, кылымдарга карыта беришине тилектешмин. Өзбекстан Республикасынын Ички иштер министрлигинин атынан жеке сизди жана бардык милиция кызматкерлерин майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Кыргыз милициясынын 100 жылдыгы бул маанилүү юбилей. Андыктан профессионалдык чеберчиликтин жогорку стандарттарын, мыйзам жана адилеттүүлүк принциптерин сактоо менен Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин милиция кызматкерлери ар дайым кызматына берилгендикти жана өз милдеттерин кынтыксыз аткарууну көрсөтүп келишет. Коомдук коопсуздукка, укук тартибине жана кылмыштуулук менен күрөшүүгө кошкон салымыңыз терең урматтоого татыктуу. Эки өлкө ведомстволордун ортосундагы достук мамилелерди чыңдоого жана чек арадагы кылмыштуулукка, ар кандай башка коркунучтарга каршы күрөштө сиздер менен мындан ары да кызматташууга даяр. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Урматтоо менен министр генерал лейтенант Пулат Бобожонов. Elgin baktısı, milisiya, kesip yakşısı, kubanlamı, sıymırtanan zaktana. Bugün bayram, kubananı şantana. Milisiya, mekin
бул жашоодо таза жолду танда, мүмкүнчүлүк келет ар бир жанга. Өзүм дебе бул өмүрдө күйүп, эмгегиңдин элиң үчүн арына. Жалкоо болбой кайрат күчүң барда, чоң жарыштан сапарыңдан калба. Жашоодогу жеңиш ошол экен, пайдаң гана тийсе ар бир жанга. Өкүнбөйлү өткөн ишке кайра, кур дүйнөгө берилип байланба. Атың өчпөй жашап кылымдарга, баштаган жолуңдан эч тайманма. Из калтырган жүрөктөн нур барда, жарык болуп күн нурундай тийсең, жан дилиңден бул жашоону сүйсөң, жалп деп анан өчкөнүңдү жалын. Бул учурлар кайрылбаган ирмең, өзгөртөсүң келечекти бир сен. Өзөгүсүң жаңы күндүн билсең, адамдарга үлгү болуп дайым, жашагысы келгендей сен жүрүсөң. Өкүнбөйлү өткөн ишке кайра, кур дүйнөгө берилип байланба. Атың өчпөй жашап кылымдарга, баштаган жолуңдан эч тайманба. Из калтырган жүрөктөн нур барда. Өкүнбөйлү өткөн ишке кайра, кур дүйнөгө берилип байланба. Атың өчпөй жашап кылымдарга, баштаган жолуңдан эч тайманба. Из калтырган жүрөктөн нур барда. Айтамын ганаң эй, атадан гана калган мурасты. Жаңырып заман эй, жаңы муң баба салтын улантты. Намысын бийик сактаган эл, табышын угуп тыңдап жүрөктө. Кадырын туюп барктанам мен, кайратынан жанбаган, калың элди барктаган. Эгемендикти энчилеп өмүрүн берген бизге канча адам. Ташта изи калган кыргызымдын, бириң жеттиң алыска, бириң жеттип жылдызга, бириң жарап намыска, бири-бириңден калышпа. Арнаган ганаң эй, жериме чында өчпөс эмгекти. Батырлар ганаң эй, байыртан куруп тынчты элдешти. Намысын бийик сактаган эл, табышын угуп тыңдап жүрөктө. Кадырын туюп барктанам мен, эгемендикти энчилеп өмүрүн берген бизге канча адам.
ey